Урматтуу калай калк, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга денчолук каалайбыз. Ушул кырдаал учурдагы жагдайга байланыштуу биздин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин бүтүрүүчүлөрү ушу эл ичиндеги таланттарды издеп, ошолорго ылайыктап, азыркы заманга байланыштуу учурдагы ушул атын өчкүр оорга байланыштуу онлайн концерт уюштуруп жатышат. Уюштурушкан экен. Биз эми ошол концертке, ошол онлайн концертти уюштуруп, конкурс деп айтайын, конкурс уюштуруп, мына азыр эми жыйынтыгынын үстүндө отурабыз. Бизге дагы оңой болбой атат. Себеби дегенде биз дагы карап турсак, онлайн YouTube'дагы силердин баягы подписчиңерди карадык, силердин Facebook'тагы карадык, баары жакшы. Бул жерде ыргалардын бардыгы талант экен, бардыгы жакшы басты. Бардыгы аракет кылыптыр. Кээ бирлери кичине кийимдерин караптыр. А кээ бiri болсо кийимин карабай эле шортачан чыгып алыптыр. Отурган жеринде эле дап коюптур. Үйдө деле отуруп мындай учурдагы онлайн концерт болгондо мен экрандан чыгам. Менди миңдеген дүйнө көрөт деп YouTube'да чыгарткандан кийин кичине үстүңөрдө карап койушуңар керек. Кийим кишиңерди. Силерде бүт дүйнө көрөт. Кыргызстандын калпагын кийип келбейбизби, улуттук кийим кийесиңерби, кийбесеңер дагы ушу кыргыздын кандайдыр бир мындай улуттук кийимине кичине белги болуш керек. Себеби бүт дүйнөгө кетет. Facebook'та чыгат, андай кластерге кетет, YouTube'дан чыгат. Ошондуктан дагы биз ошол жактарын дагы карадык, аткаруу чеберчилигин карадык. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, мына биздин искусство факультетинин бүтүрүүчүлөрү уюштуруп атып атпайбызбы? Ушул онлайн конкурсту. Биздин искусство факультетинен катышкан студенттер бизге капы болбогула. Ошондуктан дагы сиздер үчүн кийин өзүнчө искусство факультетинин студенттери үчүн өзүнчө онлайн конкурс болот. Ошондо жарыялайбыз. Ошондон силерди жюрилер чечип берет. Жюрилер силердин меңерди баа коюп берет, силердин талантыңарга. Ага чейин капа болбой турасыңар. Азыр биз бул жерде ушу бизге жөнөткөн конкурсанттардын арасынан жыйынтыктап ушу арасынан эң таланттуу, ырга маани берген аткаруу чеберчилигин карадык. Аз да болсо баягы кичине калпак кийип, кыргыздын улуттук эмесин карадык. Анан живой, жандуу аспаптын колдоосу менен, коштоосу менен ыргагандарды дагы эске алдык. Мүмкүн болушунча. Рахмат агай. Туура, биз бүгүн азыр Абдыдыхан Байыч менен Асанулла Абай агай болуп, биз үчөөбүз конкурстун жыйынтыгын чыгарып атып бир топ татаал болду. Чынында эл таланттары көп экен. Анан мен алгач дагы агайга кошулуп мен баса белгилеп кетким келип атат. Неге дегенде искусство факультетинин студенттери тарынып калбасын. Биз ошол агайлар менен биргеликте искусство факультетин бул конкурстага катышпаганга жыйынтык чыгардык да. Анткени неге дегенде чынында 1, 2, 3 орунду искусство факультеттери катышып ырдап жеңип алышты. Анан бул жерде эми бул искусство факультетинин студенттери бул өзүнүн специяда деген сөз болбосун деп аларды биз четке чыгардык дагы. Жалаң ошол башка факультетте окуган, чет жакада жүргөн ошол студенттерге бул конкурсту уюштурдук. Анан конкурс аябай кызыктуу болуптур. Агай туура айтат, формаларына карадык, биз ар бир немелерине карадык. Азыр ошо жыйынтыгын окуп берели. Биринчи орунду биздин Акжолукчан жанында коштосо ак калпакты кийип жакшы чыгарманы аткарыптыр. Жаз деген чыгарманы Базарбай кызы Ай Саба деген кызыбыз биринчи орунду ээлеп алды. Экинчи орунду
Биздин дагы бир катышуучубуз жаш жигит Аскарбеков Нурислам экинчи орунду ээледи, үчүнчү орунду Табылды кызы Кализа ээледи. Ал эми 4-чү орунду Акжолов Ибрахим жигит ээледи. Ал эми анан YouTube каналынан эң көп көрүлгөн, Эң лайкты көп басылган ал жарга дагы номинация бар экен. Гулина Сагынбек кызы Гулина 572 лайк басылыпты. Инстаграмда эң көп көрүлгөн катышуучусу бул Альберт кызы Рахат Айым 1248 лайк тауыптыр. Бүгүнкү конкурстун жеңүүчүлөрү ушулар болуп табылды. Чоң рахмат биздин ушул конкурска калыстык кылып берген биздин агайларыбызга, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Манас Кожумжаров агайыбызга жана ошондой эле факультетибиздин вокал сабагы боюнча мугалимдер Разаков Тамир агайыбыз жана ошондой эле Асануулу Абай агайларыбыз болду. Сиздерге дагы рахмат агай. Бар болуңуздар. Учурдан пайдаланып айтып кетели, урматтуу таланттуу улан кыздар. Эгерде ырдайбыз гитарада, аккордеонда, комузда, эстрада солом жобосо музыкант болом десеңиздер, аранжировщик болом десеңиздер, биздин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине келсеңиздер, силер издеген, силер ушу эңсеп жүргөн максатыңарга жетесиңер деген тилектебиз. Биз силерди күтөбүз. Уюштуруучу топко чоң рахмат, таланттарды таптаганыңыздар үчүн, колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн, иштерге ийгилик. Бул конкурстар дагы улана берсин каалайбыз. Чоң рахмат. Бар болуңуздар.